Азыр биз сиздер менен предложный падежди өтөбүз. Предложный падеж бул орус тилиндеги эң акыркы падеж болуп саналат, 6-чы падеж. Биз мына ушул сабагыбызда, ушул 38-чи сабагыбызда биз сиздер менен предложный падежди өтөбүз. Предложный падеж дегенде бул предложный деген сөзгө көңүл буруп карай турган болсок, предложный деп айтканда бул предлог деген сөздөн чыккан. Предложный деген сөз, предложный деген сөз бул предлог ту деген сөз, предлогу бар деген сөз. Предложный падеж. Демек бул падеж предлогсуз колдонулбайт. Бул падеж предлогсуз колдонулбайт, достор. Мисал үчүн, бул предложный падеж дегенде эле биз 4 предлогду түшүнүшүбүз керек. 4 предлог эсибизге келиш керек болот. Мисал үчүн, биринчи предлог бул в предлогу болот. В предлогу, андан кийин экинчиси болсо на предлогу болот. На предлогу, үчүнчүсү о предлогу жөнүндө. Андан кийин төртүнчүсү при предлогу. При, ушул 4 предлог. Бул предложный падеждин предлогтору. Ушул төртөөсү предложный падеж болуп саналат. Төртөөсү биригип предложный падеж болот. Мисал үчүн, айтыгы в, на, о, при деген предлогтор, булар предложный падеж болот, төртөөсү биригип. Эми булардын окончаниясы, сөздөрдүн аягына кое турган окончаниялары бардыгыныкы окшош болот. Мисал үчүн, в, на, о, при деген бардыгы сөздүн аягына бирдей окончания